Урматтуу көрөрмандар, мына азыр биздин кыргыз элинин көкбөрү боюнча курама тобунун машыктыруучусу Талас деген жигити менен отурабыз. Ушул азыркы учурда эртеңки мына биздин Түркиянын туугандары менен оюн болгон астында, мындай айтканда эс алуу астында экен. Урматтуу Талас, айтып коесуңарбы, биздин курама команданын даярдыгы кандай деңгээли жана ошондой эле финалга чыга алабызбы? Казак туугандар менен баары эле айтып жатышат, ушул финалда кыргыз менен эле казак чыгыш керек депчи. Даярдыгын өзүңүздөр көрдүңүздөр, ойногонуна жараша эле баа берип койсо болот. Даярдыгыбыз аябай жакшы. Кудай буйрса ошо мен деле ойлоп турам финалда казак туугандар менен жолугабыз деп. Биздин ойной турган ошо бир эле серьезный оюнубуз бар, ал финал. Кудай деп турабыз, эми буйрса ойлор жакшы, даярдык жакшы. Утуп кетишибиз да мүмкүн. 50/50. Биздин аттардын акыбалы кандай азыр? Мына 2 оюн өттү. Жаракат алган аттар барбы? Же алардын мындай айтканда условиялары кандай болуп турат азыркы учурда? Жакшы, жакшы, аз баары жакшы. Аттардын состояниясы жакшы. Эч кандай травма алган жок буга чейинки оюндарда. Жолдо да травма алган жок. Буга чейин даярдалып келген аттар сууту азыр жакшы, жакшы формада аттар. Мына азыркы учурда мына өзүңүз ушул Астана шаарында, казак элинин Борбор шаарынын Астанада турасыңар. Казак элинин тосуп алган шарттары, маанайлары кандай болду? Эми кандай жака бурмалап айтсак, ошондой жака кетирет. Жалпысынан жакшы. Жакшы. Биздин команданын келгенине келбей эле койсо деп ойлогондор да аз эмес экен. Анткени 27 августта Кудай буйрса финалына Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев өзү келет экен. Ушул кишинин астында уят болуп калбайлы деп кыянат кылып аткандар андан көп. Демек, казак элинин тосуп алганы деңгээли бир топ жогору да? Жогору деп. Жакшы. Мына ушу сизге эми биз кыргыз элинен, кыргыз көрөрмандарынан чоң ийгилик каалайбыз. Кандай гана таймаш болбосун, албетте бул спорт. Спорттогу мындай айтканда эч кандай саясатты аралаштырбай, спорттук деңгээлде таймашыңызды биз көрөрмандар катары сизге каалап кетебиз.